эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Рахат Кыдыр Токтоева. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Пакистандан дары-дармек жана медициналык буюмдардын импорты 2025 жылы 13%га жогорулады. Жаңы Ош базарында электр тармагы жаңыланууда. 20 көмөк чордондун 13-ü даяр болду. Калган 7-си качан ишке берилет? Баткендин Зардалы айылынын жашоочуларына заманбап үйлөр курулмакчы. Жетөгүздө кыш чыгара турган заводдун курулушу качан ишке кирет жана жергиликтүү элге кандай пайда алып келет? Бүгүнкү чыгарылышта. Өлкөдө жакын арада күйүүчү май кымбаттабайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Спутник агенттигине билдирди. Ал муктаждык болсо компенсациянын өлчөмү көтөрүлөрүн белгиледи. Күйүүчү май кандай баада сатып алынбасын, тиешелүү компенсациясын төлөп беребиз. Чечим атайын комиссиянын ишинин жыйынтыгында кабыл алынат. Алар ассоциация көрсөткөн бааларды да текшерет. Күйүүчү май кайдан, кандай келишим менен сатып алынганын карашат. Кызыл кулактыкка жана ашыкча пайда табууга жол бербөө үчүн ар бир келишим текшерилет. Комиссия ар бир арызды 3 күндүн ичинде карайт. Андан кийин компенсация компанияларга дароо төлөнөт. Буга чейин бир да кечүүгү болгон жок, деди Амангелдиев. Ал эң башкы маселе тартыштыкка жол бербөө экенин баса белгилеп, бааны кармап турууга Минкаптын мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалады. Ошол эле учурда Кытайдан Кыргызстанга мунай жеткирүү маселеси талкууланды. Бул багытта Айыл чарба министри Эрлест Акунбеков Кытайдын улуттук мунай газ корпорациясынын башкы директору Ло Ичжоу менен жолукту. Тараптар мунай продуктыларын жеткирүүнү уюштуруу жана логистикалык жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү маселелерин карашты. Ошондой эле жүктөрдү чек арада бекеттеринен ыкчам өткөрүү жана айдоочуларга виза тариздөөнү жеңилдетүү боюнча сунуштар талкууланды. Өлкөдө электр бөлүштүрүүчү тармактары үчүн заманбап өлчөөчү трансформаторлордун алгачкы партиясы алып келинди. Жабдуулар аталган тармакты модернизациялоо жана бөлүштүрүүчү тармактарды санариптештирүү долбоорунун алкагында алынууда. Жалпысынан 10 жана 35 киловольт чыңалуудагы 90 комплект трансформатор жеткирилет. Жаңы жабдуулар электрди өлчөөнүн тактыгын жогорулатып, камсыздоонун ишенимдүүлүгүн арттырат. Пакистандан дары-дармек жана медициналык буюмдардын импорты 2025 жылы 13%га жогорулады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ушул жылдын 7 айында саламаттык сактоо тармагына керектүү 330 миллион сомдук продукция алынып келинген. Эки өлкөнүн кызматташтыгына кабарчыбыз токтолот. Чечевица биздики билесиз, мына саргыч цвет болуп кетет. А булардыкы мына башкача болот да, бүт баары. Могу машты жашыл бизде кыргыздарда билесиз. А могу горох, бул 350 сомдук горох. Окшош эле, бирок бунун качествосу башкача. Бул соода жайындагы жасмык, буурчак, күрүч жана башка товарлар Пакистанда чыгарылган. 10 жылга чукул убакыттан бери Кыргызстанга импорттолуп сатылат. Негизги кардарлары Пакистандын, Индиянын жана Бангладештин жарандары. Ал эми татымалдары башкаларга да өтүмдүү. Мына Пакистандын мондай приправалары бар. Бул универсальный приправа болуп кетет. Ачар кош, анан гара масала деген. Гара масаланы кофеге кошуп ичет. Аябай даамын чыгарат. Чеснок, обычный чеснок бизде. Зирени билесиңер, ашка кошуп жейбиз биз баарыбыз эле. Майдасы, кинза кетет. Булардын баарын кыргыздар деле алат. Бирок могул приправалар пакистанецтерге кетет да. Булардын атайын тамактары тиги. Маш деп атабыз го, ошолорго кошо турган приправалар болуп кетет. Ал эми бул жерде Пакистандан алынып келинген жууп тазалоочу каражаттар коюлган. Сатуучу болуп Мухаммад Асиф иштейт. Ал Кыргызстанга алгач 2005 жылы иштөө үчүн келген. 5 жыл эмгектенип мекенине кайткан. 2024 жылы кайрадан каражат табуу үчүн Бишкекке жол тарткан. Бул жакта үй бүлөңдү багуу үчүн жакшы каражат табасың. Анын үстүнө мен биринчи келгенде эле Кыргызстан абдан жаккан. Эли, тамак ашы, климаты, сонун. Улуттук тамактарынан куурдак, манты, боорсок жакты. Жакын арада Ысык көлгө барып келүүнү да пландап жатам. Работа хорошо. Махамат Асиф сыяктуу каражат табуу үчүн келгендер да, билим алуу максатында жүргөндөр да бар. Негизинен Пакистандын жарандары курулуш, тигүү тармактарында эмгектенет. Ал эми окуу жайлардан медицина багытына ыкташат. Кыргыз Республикасында 7000ден ашык
пакистандық студенттер оқиды, алар көбінесе ошо медициналык тармакта билим алышат. Андан сырткарыдагы университеттер аралыкта кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулат. Биздин Кыргыз Республикасынын университеттери Пакистан Ислам Республикасынын университеттери менен дагы өз ара келишимдерге кол коюшуп, жаңы долбоорлордун үстүндө академиялык мобилдүүлүк, студенттердин алмашуусу боюнча дагы биргеликте иш алып барышат. Пакистандын бир катар университеттери жана IT компаниялары менен жогорку технологиялар паркы кызматташууну көздөдө. Чубак мырза 2025-жылы президент Садыр Жапаровдун Исламабадка жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында 30дан ашык компания менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Алар менен маалымат алмашып, алака түзүп жатат. Жана бир-эки университет менен жакшы азыр ушундай маалымат алмашуу болуп атат. Бизде Science Tech деген билим берүү тармагында жана билим наука тармагында бир форум өткөрөлү деп жатабыз күзүндө. Ошого дагы албетте ошо университеттерден жана жалпы эле профессорский составынан чакыралы деген планда коюп жатабыз. Көп жаатта иштесек болот. Бул биринчи билим берүү жаатында. Аларда күчтүү университеттер бар. Биздин университеттер менен, биздин адистер менен тажрыйба алмашуу жаатында, жасалма интеллект багытында жана жалпы эле чогуу проекттерди жасоо боюнча. Садыр Жапаровдун Пакистанга болгон мамлекеттик сапары саясий диалогду бекемдеп, кызматташууну активдештирүүгө түрткү берди. Андан 7 ай өткөн соң Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга келди. Жолугушуу учурунда өлкө башчы халал индустрия, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, логистика, туризм, энергетика жана өнөр жай тармактарындагы долбоорлорду биргеликте илгерилетүүгө даярдыгын айтты. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Учурда эки өлкөнүн соодасынын көрсөткүчтөрү төмөн. Негизинен айыл чарба азыктары жөнөтүлөт. Ал эми Пакистандан текстиль, дары-дармек жана медициналык буюмдар импорттолот. 2024-жылы 547 миллион сомго, 2025-жылы 618 миллион сомду түзгөн дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар алынган. Тараптар өз ара сооданын көлөмүн 10 эсе көбөйтүп, 200 миллион долларга чыгаруу максатын койгон. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Жаңы Ош базарынын аймагында 20 көмөк чордон орнотулат. Бүгүнкү күндө анын 13-ü жайгаштырылган. Ар биринде кубаттуулугу 1600 киловатт турган 2ден трансформаторлор бар. Аларды бирдиктүү электр тармагына кошуу үчүн жер астынан 46 километр кабель тартылса, 89 чакырымы аба чубалгыларын түзөт. Кенен кабарчыбыздын материалында. Жаңы Ош базарынын аймагында электр энергиясына болгон талапты камсыздоо үчүн жаңы тармак түзүлүүдө. Анын негизги бөлүгүн заманбап көмөк чордондор түзөт. Алар электр энергиясын туруктуу берүүгө ылайыкталган. Городского типа болгондуктан бардык трансформатор көмөк чордондор транзитный исполнение жасалды. Транзитный исполнение деген сөз бир эмес 2-3 жактан по высокий частьтан кабелдерге келип кошулат. Мындай система электрди бир нече багыттан алууга мүмкүнчүлүк берет. Эгер бир тарапта авария болуп калса, электр энергиясы башка линия аркылуу берилет. Ошентип өчүрүүлөрдүн алдын алууга шарт түзүлөт. Учурда бул аймакта жалпысынан 13 көмөк чордон орнотулган. Ар биринде кубаттуулугу 1600 киловатты түзгөн 2ден трансформатор бар. Ошондой эле 46 километр кабель жер астынан өткөрүлсө, 89 чакырымы аба чубалгыларын түзөт. Электр тармагын жаңылоодо көмөк чордондор менен катар кабелдик жана аба линияларына да басым жасалган. Бул иштер аймактагы жаңы объектилерди электр энергиясы менен камсыздоого багытталган. Бул жерде жалпысынан жаңы автовокзал бар. Жаңы Ош базар курулуп атат. Кут курулуш компаниясынын үйлөрү, анан машина сборочный завод курулган. Жалпысынан ушул 4 объектиге 17 мегаватт электр энергиясын керектөөгө алынган. Аймакта жалпы 20 көмөк чордон орнотуу мерчемделген. Электр тармактары толук жабдылып бүткөндөн кийин Ош базарын электр менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү дагы кеңейет. Айнура Жанышева, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек. Бишкек электр тармактарынын автопаркы 6 жаңы атайын техника менен толукталды. Алар электр тармактарын оңдоо, тейлөө жана авариялык абалды калыбына келтирүүдө колдонулат.
Техника шаардагы 4 райондук электр тармактарына жана атайын кызматка бөлүштүрүлдү. Жаңы унаалар энергетиктердин ыкчам иштөөсүнө шарт түзүп, аварияларды тез жоюуга жана электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Зардалыда жолдун кооптуулугунан улам көп жылдар бою бул аймакта саналуу гана үй бүлө жашап келген. Эми мамлекеттин көңүл буруусу менен айылга жол салынып, күн панелдери аркылуу электр энергиясы жана байланыш жетти. Мындан тышкары Зардалыга заманбап үйлөр курулмакчы. Алыска айылдын келечеги тууралуу кабарчы Сулан Маккамбаев баяндайт. Мына ушул айылга келиш үчүн жөө басып, ушундай чыйыр жолдо өмүрлөрүн тобокелдикке салып, ушул айылды райондун борбору менен байланыштырып турган. Эми бүгүнкү күндө Зардалы айылында өзгөрүүлөр чоң. Анткени ушул айылга мамлекет тарабынан олуттуу көңүл бөлүнүп, бүгүнкү күндө Зардалы айылына альтернативдүү энергия булактары келип, ошондой эле байланыш тартылып, интернет жетти. Эң негизгиси мына ушул Зардалы айылына бүгүнкү күндө транспорттук каттам түзүлүп, автоунаа каттай турган жол ачылды. Кучагындагы чакан айыл тууралуу эл оозунда түрдүү сөздөр айтылып келет. Зардалынын элинин кең пейилдиги, меймандостугу айылга келген ар бир адамды кубандырат. Биз Зардалыга кечке жуук барып, түз эле айыл башчынын үйүнө кирдик. Бар тапканын дастарконго жайып, жылуу тосуп алган үй ээси Зардалыда эл көбөйдү дейт. Свет бар, телефон байланыш бар, телевизор иштеп атат, 9 канал. 100гө жетти, 50ден ашык болду. Азыр эми бул жазында ушундай болду. Бирөөлөр тамаша кылган келди, бирөөлөр жерлерге келди. Кыскасы, мурдага караганда кыйла эле жакшы болуп калды. Жолдун жоктугунан Зардалыда эл таш топурактан чакан үйлөрдү салып жашаса, ал эми турмуштун татаалдыгына чыдабагандар көчүп кеткен. 30 жылдан бери Зардалыда жашап, 5 балалуу болгон айыл тургуну Топчубай үйүн кеңейтип, кошумча там салууда. Анткени жол ачылып, балдары тууган уругу бат-баттан келе баштады. Мына ушунда балакана салып жатам. Неберелер келип уштат да. Неберелер ушунда жашайт да Кудай кааласа. Ой, мурун адам азды азыр. Ел көбөйүп калды Кудайга шүгүр. Шарттар бар, жолдор ачылды. Жол салынды, президенти жол салып берди. Зардалыдагы элди кармап калуу жана калктын санын көбөйтүү максатында президенттин тапшырмасы менен айылга жаңы турак үйлөрдү куруу маселеси көтөрүлгөн. Ага ылайык турак жайларды курууга кеткен чыгымдардын негизги бөлүгү мамлекет тарабынан президенттин тапшырмасынын негизинде каржыланат. Ал эми калган бөлүгү жарандар үчүн жеңилдетилген шарттагы узак мөөнөттүү ипотекалык механизм аркылуу төлөнөт. Президентибиз демилгеси менен Каныбек Туманбаев келген. Келип, эл менен жолугушуу кылып, ошол жерде Зардалыда канча адам тизмеде болгон болсо, чарба китепте болгон болсо, ошонун бардыгына үй салып беребиз. 78 адамга ушул жерге заманбап центральный канализация, центральный отопление, суу бардыгын коюп, заманбап үй салып беребиз деген демилгени айтып кетишти. Зардалынын эли айылдагы ата-бабаларынан калган эски үйлөрдү буздурбай, музей катары колдоноорун билдиришти. Анткени айылдын тарыхый жана табигый мурастары арбын. Илгери комната үй болгон эмес экен, чоң кылып эле салып туруп эле. Анан бир жагында малдары, бир жагында балдары, бир жагында өзү. Анан
ортодо болгондо жарык ортодон түшкөн. Эмнеге от кышында от жагып алып эле түтүн ортодон чыгып кете берген, балдарын ушул жерде печка болгон эмес да. Ушул жерде эле балдарын ылытып, жылытып, анан жаткырып, ушинтип күн көрүшкөн экен да. Кылымдар бою бийликтин көңүл четинде болуп, унутта калган Зардалы жакынкы келечекте кооз аймакка айланат. Анткени өлкө башчынын демилгеси сөзсүз аткарылат. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Манас шаарында ири социалдык объектилердин курулушу уланууда. Билим берүү, саламаттык сактоо жана спорт тармагындагы жаңы имараттар шаар тургундары үчүн заманбап шарттарды түзүүгө багытталган. Курулуш министри Нурдан Орунтаев объектилерди жеринен көрүп, алардын сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Толугураак кабарчыбыздын материалында. Манас шаарында курулуштун кызуу темпи байкалат. Бул жерде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата жана ошондой эле жыл соңуна чейин бүткөрүлө турган социалдык объектилер. Кыргыз Республикасынын курулуш министри Нурдан Орунтаев Манас шаарында курулуп жаткан социалдык объектилердин курулушунан жеринден таанышып жатат. Ошондой эле курулуштарды өз убагында заманбап, ыңгайлуу жана өз мөөнөтүндө бүткөрүү жагына көңүл бурууда. Башкы максат коомчулукка, элге пайдалуу, ыңгайлуу, заманбап социалдык курулуштарды өткөрүп берүү. Министрдин иш сапары номер 13 Роза Азимбаев атындагы мектепке кошумча курулуп жаткан жаңы окуу корпусунан башталды. 3 кабаттуу 528 орундуу имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, медициналык бөлмө, жыйындар жана спорт залдары каралган. Бул иштердин баары ушул мамлекеттик бюджет тарабынан бөлүнүп аткан акча каражаттардын эсебинен салынган объектилер. Андан тышкары айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө республиканын аймагында чоң ири чоң проектилердин дагы бүгүнкү күндө курулуш иштери башталып, кызуу жүрүүдө. Андан соң Нурдан Орунтаев Акылман президенттик мектеп лицейинин курулушу менен да таанышты. Манас шаарында 1,5 миллиард сомдон ашык каражатка салынып жаткан бул ири билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулууда. Бул объект дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул башка акылмандарга караганда бул жерде квадратурасы дагы чоң, сыйымдуулугу дагы чоң жана ошондой эле баардык нерсеси бар, өзгөчө бир мамлекеттик деңгээлдеги бир объектилердин бири. Министр белгилегендей, Манас шаарында курулуп жаткан, деги эле облус аймагында курулуп жаткан социалдык объектилер, алардын ичинде мектептер өзгөчө шарт менен курулуп жатат. Тактап айтканда, билим берүү сабактардан сырткары, сыртта ачык асманда мондай ачык сабактарды өтө тургандагы шарттар жаралып жатат. Дагы бир өзгөчөлүгү электр энергиясы күн панелдери менен дагы камсыздалат. Министрдин кийинки багыты Кангандиев аймактык башкармалыгынын аймагында курулуп жаткан 750 орундуу мектеп болду. Билим берүү мекемесинде баардык шарттар каралган. Ал эми Достук кичи шаарчасындагы номер 21 Жолболду Болотов атындагы мектептин кошумча имаратында 375 орундуу окуу корпусу курулууда. Белгилей кетсек, курулуш министрлиги тарабынан Манас шаарында жалпы 6 жаңы мектеп салынып жатат. Бул Манас шаарындагы эң чоң мектептердин бири, 750 орундуу мектеп болот. Фактически где-то бир 1000 балага чейин камтыйт. 2 сменанын 2000 баланы камсыздай алган мектеп. Министр облустук клиникада курулуп жаткан 7 кабаттуу оорукананын жана 5200 орундуу спорт аренанын курулушу менен да таанышты. Бул объектилер шаардагы социалдык инфраструктураны жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган ири долбоорлордун катарын толуктайт. Эскерте кетсек, Жалал Абад облусунун аймагында курулуп жаткан баардык объектилер облус башчынын да тыкыр көзөмөлүндө болууда. Себептен келгенден бери мына неме кылдым, мектептин баардыгын тапшырма баардыгын коюп атып, азыр ошо 710 кружок область боюнча ачылды да. Мына быйыл болсо өзүңүздөр билгендей эле мына немедин Куба губернатору деп жана неме өткөзгөн болчумун да, олимпиада өткөзүп. Курулуш объектилерин кыдыруунун жүрүшүндө Нурдан Орунтаев жооптуу кызматтарга иштерди белгиленген графиктен кечиктирбөөлө, курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Баардыгын ушу сентябрь, октябрь айларында толук ишке берип, Кудай буйрса биздин жаш муундарыбызды ошол окуу жайларына киргизебиз. Баардык талаптар жаңы талаптар менен иштелип атат. Индивидуальный проектилер бар, типовой проектилер бар. Ар бир мектептин өзүнүн өзгөчөлүгүн чыгарганга аракет кылып атабыз. Баардыгы жанагындай күн панелдери менен камсыз болот. Баардыгы ошол эле жаңы мебель менен камсыз болот.
Мындан тышкары министр облустагы демөөрчүлөрдүн колдоосу менен курулуп жаткан мектеп жана бала бакчага да барды. Белгилей кетсек, аталган социалдык объектилер мамлекеттин балансына өткөрүлүп, алардын курулушун аягына чыгаруу иштери министрликтин көзөмөлүндө болот. Нурдан Орунтаев объектилерди белгиленген талаптарга ылайык сапаттуу бүткөрүп, пайдаланууга берүүгө өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу. Жетөгүз районунда өндүрүштү кеңейтүүгө багытталган жаңы долбоор ишке ашууда. Телекмат айылында күнүнө 150-200 миң кыш чыгарууга ылайыкталган завод курулуп жатат. Ишкана ачылса, жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт. Анын азыркы абалы жана качан ишке берилери тууралуу кабарчыбыз баяндайт. 70% бүтүп калды. 20-дан ашуун кишини иштеп жатат. 2026 жылдын аягы менен уже бүтөт. Буюрса күнүнө 200-250 миң кыш чыгат. Жана бүтөөрү менен бүткөндөн кийин 70-80 киши жумушка орношот да. Бул заводдун кубаттуулугу суткасына 200-250 миң даана кыш чыгарууга жетет. Бир суткада эле ошончо көлөмдөгү кыш чыга турган болсо, экологияга эмне болот деп чоочулабаңыз. Анткени, мисалы, дал ушул жерлерде долбоор боюнча кыш чыгаруучу, кыш быша турган мештер орнотулат экен. Ал эми андан чыккан түтүндөрдү мына ушул жер төлөөгө орнотулчу фильтрлер соруп алат дагы. Ал түтүн, истин бардыгы зыянсыздандырылып, чыпкаланып отуруп, абага болгону буусу гана чыгат. Завод куруу үчүн Жетөгүз районунун бир нече аймагындагы топурак атайын изилдөөдөн өткөрүлгөн. Лабораториялык текшерүүлөрдүн жыйынтыгында кыш чыгарууга эң ылайыктуу чийки зат Оргочор айылынан табылган. Адистер бул жердин топурагынан кыштын 7 түрүн өндүрүүгө болоорун белгилешет. Бул жер жөн эле жайыт жер болчу. Мал келип эле, мал жайында деле турганга невозможно, биякта суу жок. Өзүңөр көрүп атасыңар. Жөн эле жаткан жер болчу, анан ушул жерди татынакай калып иштетип атабыз элдерге. Экологиялык жактан таптаза болот, моунун баары тегереги бекитилет, бир түтүн чыкпайт. Бүт технологиясын сактап салып атат да биякта буюрса. Ишке ашып кетсе, аябай жакшы болот. Облуста курулуш тармагынын өсүшүн эске алганда заводдун келечеги кең. Ал толук кубаттуулукта иштеп баштаса, Жетөгүздө эле эмес, бүтүндөй Ысык Көл облусун кыш менен камсыздай алат. Долбоордун маанисин түшүнгөн жергиликтүү тургундар да демилгени колдоп жатышат. Жумуш орун болот. Соц пакеттери бар, элге жардам беребиз деген жанагы мала имущийлерге бекер кирпичке чейин беребиз деп. Жалпы айыл аймакка дагы булардан налог жакшы түшүп турат. Андан тышкары элге жардам берет. Жумуш орду болот. Курулуш иштерин быйыл ноябрь айында аяктоо пландалууда. Завод ишке киргенден кийин 70-80ге жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Өндүрүштүн басымдуу бөлүгү автоматташтырылганы менен жабдууларды иштетүү, көзөмөлдөө жана башка жумуштарга жергиликтүү тургундар тартылат. Бул айыл эли үчүн туруктуу жумуш орундарынын түзүлүшүнө жакшы шарт түзөт. Данагүл Алиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу. Кыргыз гидромет Ысык Көл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жана суу ташкыны коркунучу бар экенин эскертти. Маалыматка ылайык 20 августта аймакта нөшөрлүү жаан жаашы мүмкүн. Мындан улам тоолуу аймактарда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү ыктымал. Өзгөчө кырдаалдарга жол бербөө үчүн тургундарга жана айдоочуларга сак болуу сунушталат. Эми программасынын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Кыргыз фармацияга дары-дармектерди өлкө аймактарына жеткирүү үчүн 12 жүк ташуучу унаа тапшырылды. Ошто 7 айда интернет шылуундары 44 миллион сомду уурдашкан. Аны иликтөө иштери кандай жүрүүдө? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу пикирлери менен коомдук жана маданий ишмерлер бөлүштү. Алар эмне дешет бүгүнкү чыгарылышта? Кыргыз фармациянын логистикалык мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө. Ишканага дары-дармектерди өлкө аймактарына жеткирүү үчүн 12 жүк ташуучу унаа тапшырылды. Алардын 4-өө температураны сактоочу муздаткыч жабдуулар менен камсыздалган.
Жаңы техникалар дарылардын сапатын сактоо менен өз убагында жеткирүүгө шарт түзөт. Кыргыз фармация ишканасына 12 жүк ташуучу унаа тапшырылды. Алар өлкөнүн бардык аймактарына дары-дармек жеткирет. Буга чейин мекемеде атайын техника болгон эмес. Эми логистикалык мүмкүнчүлүктөр кеңейип жатат. Дары-дармек ташуучу автоунааны тапшырып жатабыз. Бул автоунаалардын 6-сы Кыргыз фармация өз алса, 6 президент өз Садыр Нуркожоевич тарабынан белек катары берилди. Унаага 3, 5, 10 тоннага чейин жүк батат. Алар көлөмүнө жараша шаардан тартып алыскы региондорго бөлүштүрүлөт. Мындагы негизги максат дарынын сапатын бузбай ооруканаларга жеткирүү. Бул Кыргыз фармациянын өзүнүн ишмердүүлүгүнө болот. Биздин өзүбүздүн брендти жаздык. Кыргыз фармация бул мамлекет кепилдеген дары-дармек дедик. Мамлекет кепилдеп бекер алып берип аткан, жарандарга бекер берип аткан дары-дармекти гана жеткиребиз. Кыргыз фармация мамлекеттик мекемеси өлкө боюнча 200 медициналык уюмдарды дары-дармек менен камсыз кылат. Өткөн жылдары дарыларды жеткирүү үчүн атайын компанияларга 44 миллион сом сарпталган. Бирок алардын унааларынын баарында эле температураны бир калыпта кармоо мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Азыр сатып алынган техникалардын 4-өөнө муздаткыч орнотулган. 12 унаанын 6-сы 31 миллион сомго алынды. Ошентип каражатта үнөмдөлүп, дарыларды ташуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүп жатат. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөдө фармацевтикалык продукция өндүрүү 1,7 эсеге өстү. Эмки биздин милдет ушул өсүштү бекемдеп, ата мекендик фармацевтикалык өнөр жайды жаңы деңгээлге чыгаруу. Транспорттун дары-дармектерди ташууга ылайык ташышы жүктүн коопсуздугун камсыздоого шарт түзөт. Азырынча бул унаалар биринчи этаптагысы. Алардын иштөө тажрыйбасы жана натыйжалуулугу талданып, зарылчылык болсо келечекте дагы кошумча унаалар алынат. Бермете Жункулова, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР Бишкек. 2026 жылдын 7 ай ичинде Ош шаарында эле интернет шылуундарын алданган 217 маалымат катталган. Жалпы чыгаша 44 миллион 106 миң сомдон ашып, анын 4/1 бөлүгү кайтарылган. Адистер алдамчылардын ана башчысы чет өлкөдө отурарын, колго түшүп жаза тарткандар ортомчулук кызматты аткаргандар экенин айтышат. Ошондуктан жарандар акысыз белекке, арзан товарга кызыкпай, жеңил жашоону сунуштагандардын тузагына түшпөөгө аракет кылыш керек дешет алар. Ош шаарынын тургуну Зарема интернет дүкөндөн акыркы үлгүдөгү iPhone сатып алам деп жатып, бир заматта 40 миң сом акчасынан кол жууган. Ал Instagram баракчасынан 80 миң сомдук телефонго акция болуп жатканын көрүп калып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууну көздөгөн. Азыр аябай талаш болуп атат. Ушул 20 миң сом азыр которсоңуз, дароо эме брон кылып коесуз. Анан калганын барганда бересиз деди. Анан 20 миң сом дароо котордум, айткан. Кийин айтты, жок, азыр бизде акция болуп аткан үчүн баарын төлөшүбүз керек экен. Поштага салганда болбойт экен, ошо коду менен даяр жөнөтүшүбүз керек экен дегенде да 20 миң сом котордум. А күтүп аткам ошол менен эле баягы мени блоктоп коюптур. Instagram баракча дагы ачылган жок, ошол менен ошентип алданып калганын кийин түшүндүм да. Хакерлер аябай көп. Анан кийин Психолог Дөөлөткан Кабыкова интернет шылуундар өтө кыска аралыкта адамга психоэмоционалдык басым жасап, тез аракет көрүүгө үндөшөт. Бул жарандар үчүн алдамчылыктын биринчи белгиси катары кабыл алынышы керек дейт ал. догурунушат да сразу эле. Эгер ушул биз айтканды мындай кылбасаңыз, азыр балаңыз мындай болот, кызыңыз анан жогоруда айткандай азыр күч органдары барышы мүмкүн сизге деген нерселер болсо, азыр мен жогоруда айткандай сизге таалыктуу болгон информациялар сурашса, шаштырышса, чоң пулдарды, чоң подаркаларды неме кылышса, сизге убада кылышса, анан кийин сиз тааныбаган, сиз билбеген баягындай сайттарга кирип, кол коюп кир, анан кийин мынаны жөнөтүп кой, мына пин-кодуңду жөнөтүп кой десе, сразу эле ойлонуш керек да. Бул туура эмес деп. Адистердин айтымында шылуунчулук чет өлкөдө башкарылат. Кыргызстандын жарандарын аз эле акчага ортомчу катары иштетип, заматта миллиондогон акчаларды өлкөдөн чыгарып кетишет. Көбүнчө алар банктын же уюлдук телефондун оператору болуп байланышып, картанын же сим-картанын иштөө убактысын онлайн узартууну сунушташат. Биздин уюлдук операторубуздун ишканасына келтирбей эле, ошол телефон аркылуу эле, сим-картаңыз аркылуу эле узартып коебуз, телефон аркылуу деп эле аларга жиберген кодду алып туруп, то есть жарандарыбыз айтып берет, ошол кодду алып туруп эле алар ошол код менен
тиги жарандарыбыздын телефондоруна доступ ала алат дагы, анын ичиндеги телефондун бүт бардык өзүнө керектүү болгон маалыматтарды ырдашат. Ошондой эле телефондун ичинде балким мобилдик тиркемелер болсо, финансылык кандайдыр бир, ошонун ичине бүт акча каражаттарын алып кетет. Эгерде акча каражаттар жок болсо, анда баягы оңой ала турган жана онлайн түрүндөгү кредиттерди алып коюп атышат. WhatsApp телефонун бузуп кирип, жарандардын жакындарына жардам сурап кайрылгандар да өтө көп. Мындайга көбүнчө сим картасын ыргытып жиберип, бирок ошол номурду WhatsApp тиркемеси үчүн колдонгондор илинет. WhatsApp тиркемесин колдонгон жаран, мисалы үчүн, анын ичиндеги жанагы конфиденциальность функциясы бар, ошол жерине кирип, баягы эки этаптуу аутентификациялар бар, двухшаговая проверка деп, ключи доступа деген бар, ошондордун бүгүзүп парольдорду коюп коюш керек, сыр сөздөрдү коюп көрүш керек. Ошол коюп койсо, бир топ өзүнө да жакшы болот. Кээ бир ушундар дагы WhatsAppка доступ алып киргенге мүмкүнчүлүктү бир тыйлага азайтат. Ош шаарында жыл башынан бери эле интернет аркылуу шылуундарга алданган 217 учур расмий катталып, жалпы чыгаша 44 миллион 100 миң сомдон ашкан. Иликтөө иштеринин натыйжасында анын 10 миллиондон ашыгы гана кайтарылган. Буга байланыштуу алдамчыларга ортомчулук кылган 30 адам кармалып, жоопкерчиликке тартылган. Бирок бир да ана башчысы тактала элек. Учурда шектүү катары кармалып, жоопкерчиликке тартылып жаткан жарандардын дээрлик бардыгы өзүнүн сим карталарын, банктык карталарын 3-4 миңге кызыгып сатып жибергендер. Кээ бир алдамчылар алардын атын колдонуп, акча өндүрүп алгандан кийин такыр жок болуп кетишет. Ошондуктан сиз дагы өзүңүздүн атыңызга жазылган сим карталарды, банктык карталарды эч качан эч кимге сатпаңыз. Анткени алдамчылардын арасына кошулуп, мыйзам алдында жооп берип калышыңыз толук ыктымал. Кенчебек Маматсадыкова, Нурдөкөт Сантаев, ЛТР, Ош шаары. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү аркылуу Кыргызстан башка элдердин дагы маданиятын көрсөтөт. Олимпиада оюндарынын тарыхы грек элине байланыштуу болсо, көчмөндөрдүн оюну Кыргыз элине таандык идея. 6-чы рет өтө турган оюн менен өлкөбүз туризмди жарнамалап, Кыргызстанды ири иш-чараларды өткөрө ала турган өнүгүү жолундагы өлкө катары көрсөтөт. Мындай пикирлерин коомдук жана маданий ишмерлер билдирди. Алар менен кесиптешим Бакберди Баязбеков сүйлөшүп келди. Өлкөдө 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталарына аз гана күн калды. Буга чейин Кыргызстан бул оюндарды 3 жолу өткөргөн. Ал эми бул жолкусун эң жогорку масштабта уюштурууга аракеттер көрүлүүдө. Жаңы курулган 51 миң орунду Бишкек аренанын дагы көрүүчүлөргө эшиги 31 августта ачылганы турат. Мындай маанилүү спорттук маданий иш-чараны 4-чү рет өткөрүп жаткандыктан Кыргызстанда жетиштүү тажрыйба бар. Мурдакы өткөрө тургандан 10 эсе, 20 эсе күчтөндүрүп, анан катышуучулардын оордун чоңойткан. Анткени сунуштар көп, кыла турган, көрсөтө турган нерселер көп. Башка мамлекеттерден өткөн, өзүбүздөн өткөндөгүдөн мында 10 эсе сөзсүз чоң болот. Олимпиада оюндарынын тарыхы байыркы грек элине тиешелүү болсо, көчмөндөр оюндарынын идеясы Кыргыз элине таандык экени талашсыз. Мындай иш-чараны өткөрүү менен Кыргызстан өнүгүү жолундагы өлкө экенин дүйнөлүк коомчулукка көрсөтө аларын Кыргыз эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов билдирди. Карттык балет аркылуу коюлган. Албетте бул биринчи кезекте биздин маданиятты, элдин каада салтын, андан тышкары биздин жетишкендигибизди. Биздин республика азыр ушундай Олимпиадага барабар келген масштабтагы чоң иш-чараны өткөрүп аткандын өзү ошо биздин өлкөнүн бүгүнкү экономикалык жактан жетишкендигинин негизги бир көрсөткүчү болуп эсептелет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жагынан алганда биз өзүбүздү дүйнөгө тааната турган деңгээлге чыктык деп. Бул жана мен бекеринен башында айтып аткан жокмун да, бул Олимпиаданын альтернативдүү түрү деп айтсак болот. Албетте Олимпиадага көп мамлекеттер катышат. Ал эми негизи адамзат өзү көчмөнчүлүк цивилизациясынан бардык адамзат башынан өткөргөн, бардык улуттар, бардык эл өткөргөн. Бирок ошонун ичинен 20-чы кылымдын ортосуна чейин көчмөн болуп келген эл биз болуп эсептелебиз. Ошон үчүн биз ошол көчмөнчүлүктөн калган мурасты менимче алып жүрүүгө толук укугубуз бар. Дүйнөдө миңдеген түрдүү улуттар бар. Тилекке каршы алардын дээрлик көпчүлүгү өздөрүнө тиешелүү каада салттарын, маданиятын унутушууда. Ал эми көчмөндөрдүн оюндары өзүбүздүн түпкүлүгүбүзгө кайтуу менен байыркы маданиятыбызды даңазалоо болуп саналат. Кинорежиссер Эрнест Абдыжапаровдун айтымында бул иш-чара менен Кыргызстан туризмди дагы жогорку деңгээлде жарнамалай алат. Биринчиден өзүбүздү таанытабыз.
Кыргызстандын жерине, Кыргызстандын элине, кыргыздын тилине, кыргыздын салтына суктана тургандай шарт ачылат. Мына ар бир чет мамлекеттик жаран бизге келип кетип, өзүнчө суктанып, анан айтып жүрөт дагы, бизди даңазалап да жүрөт, жар салып жүрөт. Анан сөзсүз түрдө анын арты менен дагы бир ондогон туристтер келе баштайт. Анан биз өзүбүздүн ошол табитибиз менен, жаратылышыбыз менен, тилибиз менен, жан дүйнөбүз менен биз дүйнө жүзүнө үлгү боло тургандай шарт ачылат. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндардын ачылышы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити менен жанаша башталат. Бул жылы уюмдун 25 жылдык датасы белгиленип, Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтөт. Коомдук ишмер Абдыган Эркебаев дүйнөдө саясий абал курчуп турган маалда ШКУнун ролу жогорулап баратканын айтып, ал эми көчмөндөрдүн оюндары өлкөбүздө өтүп жатканы ар бир кыргызстандык үчүн сыймыктуу экенин белгиледи. Убагында бизди көчмөндөрдү эң артта алган булар жапайы согушчан деп үнөздөп келген. Батыш баарына батыш кыйын, бардык нерсе батышта болгондон көз болгон да. Ал эми көчмөндөр жөнүндө мына кийинки мезгилде колхоздар өзгөрүп, жаңы изилдер чыгып атат, жаңы үмүттөр. Ошо биздин көчмөндөр оюну дагы бир айкын далил. Жөн эле жер талашып, мал талашып жүргөн эл эмес. Көчмөндөр дагы өзүнүн маданияты, өзүнүн цивилизациясы бар эл болгон дегенге мыкты күбө. Ошону улам кеңейтип, мына канатын жайдырып атабыз. Бул эки чоң иш-чарадагы катардагы эле окуя эмес. Чоң канаттануу менен шын дилден сүйүнсөк болот. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи 31 августта Бишкек аренада болот. Ал эми 1 сентябрда Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы алдында ШКУнун саммити өтөт. Ага 20дан ашык өлкөдөн мамлекет башчылары келери күтүлүүдө. Ал эми эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы кийинчерээк 11 сентябрда Талас шаарында белгиленет. Бакберди Баязбеков, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. 31 августта көчмөндөр оюндарынын Бишкекте салтанаттуу ачылышы өтө турган Бишкек аренага жүрүүчү атайын шаттл автобустар уюштурулат. Мэриядан билдиришкендей, унаалар шаардын ар кайсы райондорундагы 21 жерден каттайт. Иш-чара аяктагандан кийин көрүүчүлөр кайрадан өздөрүнө тиешелүү багыттар боюнча ошол эле автобустар менен үйлөрүнө кайта алышат. Шаттл автобустардын жөнөө пункттары жана каттамдары тууралуу маалымат менен Менин шаарым мобилдик тиркемесинен таанышып, транспорттун жүрүшүн онлайн көзөмөлдөөгө болот. Шанхай кызматташтык уюмунун жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы эл аралык иш-чараларга байланыштуу Каракол шаарында аба мейкиндигин пайдаланууга убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Ага ылайык 27 августтан 10 сентябрга чейин тиешелүү уруксаты жок жалпы авиациялык учактардын жана учкучсуз учуучу аппараттардын, анын ичинде дрондордун учуусуна тыюу салынат. Чектөөлөр эл аралык иш-чаралар учурунда коопсуздукту камсыз кылуу максатында киргизилүүдө. Караколдо президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелованын төрагалыгы астында Теске геопаркын түзүү маселеси боюнча жыйын өттү. Бул иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин 2023-27 жылдарга карата жол картасын ишке ашыруунун алкагында уюштурулду. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө мыйзам кабыл алынганы жана Кыргызстанда геопарктарды түзүүнүн өлкөнүн тоолуу аймактарын туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүүлүгү тууралуу айтып берди. Иш-чаранын катышуучулары демилгелүү топтун бет ачар маалыматы менен таанышып, Теске геопаркын түзүү демилгесин ишке ашыруунун алдыдагы кадамдарын жана иш жүзүндөгү аспектилерин талкуулашты. Ошондой эле тоолуу райондорду туруктуу өнүктүрүү максатында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулуктардын ортосундагы тыгыз өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жети Өгүз жана Тоң райондук мамлекеттик администрацияларынын жетекчилери, ошондой эле демилгелүү топтун, тиешелүү кызматтардын жана Ысык Көл облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Каракулжа районуна Ош, Жалалабад жана Баткен облустарынан токой чарбаларынын өкүлдөрү чогулуп, көчөт өстүрүүнүн жаңы технологиялары менен таанышып, тажрыйба бөлүштү.
Максат сапаттуу көчөттөрдү көбөйтүү, токойлорду калыбына келтирүүнү күчөтүү жана чарбалардын ишин жакшыртуу. Мындан тышкары түштүктөгү чарбаларга жаңы техникалык каражаттар тапшырылды. Темага кабарчыбыз токтолот. Андан эксперимент катары 2000 данасын кышында эктим. Ош облусунун Карагулжа Токой чарбасында адистердин биргелешкен семинары өттү. Ага Жалал Абад жана Баткен облустарынан токойчулар келип, көчөт өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын жана чарбаны өнүктүрүүнүн алдыңкы тажрыйбаларын үйрөнүштү. Тогуз Торо районунан келген чарбанын жетекчиси Замирбек Орозбай уулу жаңы ыкмаларды өз аймагында да колдонууга кызыктар. Айрыкча көчөттөрдү зыянкечтерден жана отоо чөптөрдөн коргоо боюнча тажрыйба маанилүү экенин айтат. Айрыкча ушу көчөткө уход берүү, көчөттү отоо чөптөн арылтуу бул кыйын иш да. Биз ошолордун азыр технологиясын көрсөк, ошону өзгө алып, биз дагы өзүбүздүн көчөтканада көчөттөрдү ушул отоо чөптөрдөн арылтуу жолдорун үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Сууну таптап туруп, эгип туруп сразу аркасынан суу койсоң. Семинарга Лейлек районунан келген адистер дагы көчөт тандоодо аймактын климатын эске алуу зарыл экенин белгилешет. Ошондуктан ысыкка чыдамдуу, сууну аз талап кылган түрлөргө басым жасашат. Карагулжа Токой чарбасынын иштери бул талапка ылайык жүргүзүлүп калыптыр да. Мисалы, кайынча көчөт керек болсо булардын даярдап сразу сыртка сатыкка чыгарып, өздөрүнө ылайыктуу нерсе менен иштеп калыптыр. Биз да азыр бул нерсеге жетише элекпиз. Biz эми мына азыр ушундан үйрөнүп атабыз. Бүгүнкү күндө барып ошол жердеги өзүбүздүн питомниктерде ушул тажрыйбаларды алмашып ушун менен иш алып барабыз депчи. Мына ийне жалбырактуу сонун көчөттөр бар экен. Бардык технологиясын да башкача кылып алыптыр. Ошол тууралуу иш жүргүзөбүз. Ош облусунда токой тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Карагулжада көчөт уруктан баштап өстүрүлөт. Айрыкча ийне жалбырактуу көчөттүн түрүнө суроо талап жогору. Өстүрүлгөн көчөттөр белгиленген аймактарга олтургузулуп, калкка жана мекемелерге да сатылууда. Ошол эле учурда материалдык техникалык база чыңдалууда. Көчөт материалдардын өтүшү, баягы сатыкка чыгышы, бул баягы жашыл мурас президентибиз демилгеси менен баягы колго алынып аткан жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында керектөөчүлөрдүн саны көбөйдү бүгүнкү күндө. Ошого ошонун эсебинен бизге суроо талап ушундай болду. Көчөт материалдарын даярдаш керек болду. Биз колдон келишинче ушул суроо талапка ылайык көчөттөрдү даярдап атабыз. Адистердин айтымында 3 облустун өкүлдөрүнүн тажрыйба алмашуусу аймактардагы чарбалардын өнүгүшүнө өөлгө түзөт. Семинарда жаңы ыкмаларды өздөштүрүүгө чакырыктар айтылды. Мындан тышкары түштүктөгү райондордун чарбаларына компьютерлер тапшырылды. Жакынкы аралыкта Ысык көл областында дагы ушундай бир семинарды уюштуруу пландаштырып койгонбуз. Ал жерде болсо 4 областтын адистери чакыртылып, ал жерден да ошол көчөттү өстүрүүнү, мындайча айтканда, Токой эң биринчи көчөттөн башталат. Ошон үчүн көчөттүн сапаты жакшы болуш керек. Ошонун алда көңүлгө буруп атабыз да. Жыл башында өлкө боюнча 2000ден ашуун гектар жерге 3 миллиондон ашык көчөт олтургузуу пландалган. План толугу менен аткарылды. Мындан тышкары 700 миңден ашуун көчөт айыл өкмөттөрүнө жана юридикалык жактарга берилди. 20 килограмм, ар бир түрүнөн 5 килограммдан заказ бергенмин. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу. Мыналарга мындай болсо неме болбойт. Азыр мынадан кийин быйыл жылдан буга салынбайт. Мына ушундай окуялар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка маалыматтар менен биздин каналдын социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан кенен тааныша аласыздар. Саламатта болуңуздар.